Торнадо командасы менен сонун маек курган турабыз. Командада эң жалкоо ким мындай бирок Жок, эми стакан чыкпаган жакшы болот. Сен кантип уялбай тартып жүрөсүң, то есть кантип уялбай тартып жүрөсүң эмес. Онсом мен мындай яман кайтарып коем мындай нерселер. Мына онсом. Урат достор звезда болуп кетсе тааныбай калат десе ишенбейт элем. Кыз алгач кандай эле алгач Киргенден кийин ошондой болгон да. Ассаламу алейкум, Let's Go Cage YouTube каналыбыздын жалпы эле катталуучулары. Бүгүнкү чыгарылышыбыздагы аябаганда өзгөчө болмокчу достор. Анткени мына Сулайман Тоонун боорунда Тамашоо лигасында жалпы эле көңүлдүү жигиттерде өзүнүн сонун орду бар Торнадо командасы менен сонун маек курган турабыз. Анда эмесе сиздер менен чогуу көрөбүз. Кеттик достор. Торнадо командасы бул жерде өзүнүн сонун даярдыгын кылып аткан учуру ошол жерден барып кыскача сонун сиздерге чыгарылыш тартып берет. Let's Go Cage YouTube каналынан сиздерге даярдык боюнча кыскача бир суроолорубуз бар эле, ошолорго жооп берип каласыңарбы? Алгач эле суроо. Команда мына 13-14 оюн болуп атат. Көңүлдүү жигиттер, Орто Азиянын мыкты командалары бар анын ичинде. Ошол жерде даярдыктар кандай? Кыскача даярдык боюнча айтып кетсеңер. Даярдык. Даярдык жакшы. Азыр бүгүн редактор болот. Ошого акыркы даярдыктар берип атабыз. В целом, Кудайга шүкүр жакшы эле, эми эл чечет. Мына 13-14 эки оюн болуп атат да. Ошол эки оюн кандай өтөт? Бир эле оюнду эки жолу ойнойсуздарбы же кандай баягы калыстар тобу кандай баа коёт? Эки оюн мага кызык болуп атат да, кандай болот? Кандай чечим чыгат? Эки күн тең калыстар тобу болобу же бир күн элеби? Ошол жөнүндө айтып берсеңер. Ким? Эми уюштуруучу топтун бизге берген маалыматына караганда бир эле программа болот. Бардык командаларда эки күн ошол тең кайталанат. Просто бул эл аралык оюн болгондо адам көп келет дагы, көп батпай калыш ушул себептен эки күн болуп атат. Анан биринчи күнү концерт сыяктуу болот, экинчи күнү чыныгы оюн болот, чыныгы атаандаштык, чыныгы согуш экинчи күндө болот. Анан негизи эле команда боюнча сүйлөп кетсеңер, алгач команда кантип түзүлгөн, эмне болуп түзүлгөн, ким түзгөн бул команданы, командада кандай кыйынчылыктар болгон, ошол боюнча эми баштан сүйлөйт го эми. Ким жооп берет? Мен жаныма эле турган. Команда 2017 бүтөлгөн. То есть 2016-нын аягы. Шундой болот? 2016-нын аягы декабрда бүтөлгөн. Биринчи оюнубуз 7 декабрда болгон. 5 декабрда. 5 декабрда болгон Ош шаарынын мэринин кубогу болгон, анан деле Штика сыяктуу. Ошол жака чыкканбыз. Негизи Кыргыз Сөздүк университетинде бизге чейин Торнадо деген команда бар эле. Салижан, Бекболот деген биздин команданын балдары түптөгөн. Андан кийин ушул жигиттерди чакырдык, анан жыргалагабыз бар эле түптөгөндө, анан Тайзимбек, кийин ушул балдар общий баарыбыз келдик. Ушул болду. Ошол булар новичектер, мына жаңы оюнчулар да бар бул жерде. Булар дагы старый болуптур. Старый болуп. Просто башка командада ойноп жүргөн. Башка команда ойноп жүргөн. Биздин составдагы проблема болуп, там Бекболот, Салижандар уже командага оюнга чыга албай калгандан кийин анан бул старый болуп калды, мындай алып чыкканбыз да, карышкыларча. Жакшы. Анан негизи эле мына командада ким шык берип, мына ойнойлу жигиттер утайлы деп, баягы ким шык берет командада. Анан активист болгонсуз белесиң. Чуурду да кошуп койгула, чуурду да. Бул негизи армияда эле ушундай болчу да. Анан армияга кандай барып келдик ошол боюнча. Жок, мындай болду. Мен армияда жүргөндө делечи балдарга чалат элем да, бекинип чалып алып анан балдар мынкиле анкиле сурайт эле чалып. Сурайт эле. Эфирем 2 саатка сурайт. Чалып алып деле ошентет элем, балдар делай, мындай кылгыла, андай кылгыла деп дуктан берип турат элем. Келгенден кийин вообще болду бияга, мотивация берип туруп. Бул жакта сөз үстүндө. Практически эч нерсе жок. Практика жок, только сөз менен. Экинчи активист. Негизи шык берген балдар баары өз-өзүнө шык беришет. Бардыгы бир күч, бир дем деп баарыбыз ойнойбуз. Ойнойлу, жыргайлы, күлөлү деп баарыбыз. Баары жүрөбүз. Анан экинчи суроо бар. Командада эң жалкоо ким мындай бирок активист дагы эң жалкоо дагы ошол. Багы түшкө чейин активист болуп, түштөн кийин жалкооп кетем. Болду. Анан мына команда даярдык учурунда балким сахнага чыкканда мындай кызыктуу учурлар болот го, даярдык учурунда мындай. Ошол кызыктуу учурлардан кичине айтып берсеңер. Башым ооруп. Кызыктуучулар. Ким айтып берет? Кызыктуучулар. Ошо көптүн бирөөсүн айтып бербейсиңерби?
унутуп калабыз да. Мен тамагым ооруп атат. Негизинен. Тамагым ооруп атса да даярдыкка келип Кантип айтасың? Мен ушундай активистмин. Эң кызыктуу учур бизде 5-чыгарылышта болгон, көңүлдүү жигиттерде. Биз калыс тартуу менен ойной турган сахналык көрүнүштөрдү деп келгенбиз. Анан Эрнис Кулназаровду сахнага чыгарыш керек болгон, ошого сценарий жазылган. Ушун менен тамаша ойнойбуз деп барганбыз да, сахнага чакырган залчыктагы. Жок, сыртка чык. Жок болгон. Анан эмне кылгансыңар ошол жерде? Кантип чыгып кеткенсиңер азыр Батчада? Не болсун билбей Аман аганы чакырганбыз. Аман Ибраев тамада. Жана жаңы жылда, бирок ошондо деле негизи аншлаг менен мындай жар болгансыңар да, мындайча айткандачы. Бирок Эрнис аган чыкпаган жакшы болгон. Аны анчалык жарылбайт эле. Аман акеге рахмат, Аман аке кароолу. Өзүңүз сактан тамагыңыз оор болсун. Жаңы чыгып келе атканда мына командагачы кээ-бирлер айтат да мындай, жөн эле койбойсуңарбы дегендер дагы болгонбу мындай. Ушундай жаңы баштап келе атканда көп бутоосулар болуп, жөн эле койгула, тилерден эч нерсе чыкпайт дегендер болгонбу ошол? Азыр деле болот. Азыр деле бар. Ошол жөнүндө кыскача ким эмне дейт? Жогал тамак Бизде андай учурлар негизи көп эле болот. Ошол өзүбүздүн арабыздан эле, өзүбүздүн ушул чөйрөдө жүргөндөрдөн деле андай сөздөрдү укканбыз, башка болгонбуз. Негизи болот, бирок ага карабай биз өзүбүзгө ишенип, ынтымак биримдик менен акырындап келе жатабыз. Кийинки суроо кайсы эреже боюнча, кайсы эреже дагы уланабы? Ошол жөнүндө кыскача сүйлөп берсеңер. Бул жакта келчи. Шеп бар экен бул жакта. Кайсарже буйруса уланат. Болот деп просто азыр балдар бир аз өздөрүнүн жумуштары менен бошолуп аткан себептүү чогуу алып атабыз. Бир күн жакшы мындай концерттер бүтүп алып туруп киришебиз. Концерт буйруса YouTube'да жарабыз, жигиттер. Команданын жаңы оюнчусу бар экен. Ушул жаңы оюнчусу боюнча да бул кантип алынып калды, эмне болуп калды? Кел өзүң сүйлөп берчи. Биз мурдатан бери эле Караван айылда чогубуз, бир мектепте окуганбыз, Сулагалар менен. Досташып десек. Элибизден бери чогубуз, кийинкибизде ташып, агалар мажардан берип, ушуну менен келип. Мындай жатканда биздин шакирт. Жаңы тарбиялап келейт азыр. Команда жакынкы учурларда балким концерт берейин деген, жеке концерт берейин деген ойлор барбы? Дагы башка эмне жаңылыктар менен бизди кубата аласыздар? Буйруса, мартта мен бул жаңылыкты эч кимге айтпай атат элем, силерге. Биздин каналга айтып алайын, эксклюзив мындай. Вот жазда Танана командасы Кызылкая шаарына Адамжай, Айдаркен, Баткенге кичине гастролубуз бар. Анан буйруса Ошко дагы или Жалал Абадка дагы келип калышыбыз мүмкүн, балким ал. Бирок жазында биздин эң жакшы жаңылыгыбыз кайсы эреженин 2-сезону башталат. Анан өзүбүздүн шаарыбыз, өзүбүздүн областыбыз сүйүктүү болгон жердештерибизге Баткен областына концерт программалар. Ошол. Концерт бирок бир аз кызыксыз өтөт. Ооба. Эмне себептен кызыксыз өтөт? Мен жок болом. Эмне? Кайсы бир жака кетип атасыңбы? Кайка? Ар бир эле кыргыз жаранын башында турган атуулук билет, Россия барып бир аз иштеп келем. Мен да ойлоп атпайм армияга. Россияга. Эмне себептен эми? Барып бир аз жумуштап иштеп келели деген ойлор. Кайра келип командага кошуласың кайра. Кошулам. Кошсо кошулам. Кастингден өтсө эгер нормальный мындай формадан чыкпаса кошобуз. Неме Тайзим кетсе, Тайзимдин ордуна мени ала албайсыңар? Жок, бар, замена бар. Замена барбы? Анан жакында өзүнүн жеке бизнеси боюнча, анан кичине бизнес проекттер боюнча кетип атат. Анан ал жакта дагы кичине өзүнүн сферада, ошол жактан тамада, наркы берекелерин алып, буюрса бат эле келип калат. Бат эле келип калат кайра. Анан ушундай болуш керек болот. негизи мына команда канча жолу кубок алдыңар, Тамашо лигасында көңүл жигиттерде кандай ийгиликтериңер бар, ошо ийгиликтер жөнүндө айтып берсең. Бишкек шаарында мактан үчүн ийгилигибиз деле жок. Бирок Кудайга шүгүр көрмандарыбыз бар. Кайсы? Акы тетрад куламыз. ITV Акнетте Бутнук барбы? 3-орунда калабыз. Мына бул ITV Акнеттен Бишкектен бери келген. Бишкектен бери келген да, бул пакети да бар эле, просто жоготпойбуз да. Буга тамашалар жазат окшойсуңар буга? Бул биздин тамашабыз. Ош филиалдан 2 жолу вице-чемпион. Буга чейин мэрдин кубогун алганбыз. ШТКдан. Анан көңүлүү жигиттер 3 кубок. Берүүсү үчүнчүсү алып койдук. 3-чү эртең алабыз. 3 кубок, 2 кубок алганбыз, бирок 3-чүсү күтүп атабыз.
Негизи жетишкендиктен эң башкысы Баткен филиал. Баткен филиалында 2 жолу чемпион болгонбуз. Буга чейин көп эле болду. Эң башкысы биздин соң көрмандар жакшы бизди колдогон инсандар таптыр. Бул биздин жетишкендигибиз ошол деп ойлойбуз. Чоң рахмат жигиттер. Мына эртең бүрсү күнү оюнга ийгилик каалайбыз. Буюрса дагы да кубокторду алгыла. Анан мына ушунча чогулуп калыпсыңар, эми ойноп бербейсиңер бир кыска 2 тамашадан. Элестетиңиздер, мындай учурлар ар бир эле жигиттердин башынан өтөт. 14 февраль сүйүшкөндөр күнү квартирада болгон окуя. Бул 14 февраль түн, короче. Жеңиш. Брат, bir sırancım var sende Brат. Bugün 14 fevral özün bilesin. Ne oldu? Ayt. Yaga bir safta jattı. Sen başın işte үй. Her bayram geleme күнү жат жүрөм бе. Brат bu akıllısın. Erkek жақын кызы. Давай. Өз не кылайын деп атасың? 1 saat gele işim var Brат. Ошо не кыласың? 1 saat kırjıl olmuyor. Buzga koysun da Урматтуу достор, биз азыр команда общий бир интервью алдык. Командадан эми жеке интервью алайлы деп атабыз. Команданын эң эле красавчиги, команданын капитаны Дастан мырзадан интервью алган турабыз. Дастан мырза, айтсаң, мына гиф баштап атасың да. Ошол гиф кандай болот? Ошол гиф жөнүндө кыскача айтып кетсең. Спонсорлор кандай кабыл аласың? Канча сомдон? Анан мени дагы кичине скидка кылып. Эми гиф боюнча мини гиф мен катталуучуларым эшенем. Бир күнү деле гарантия 3444 көрүп беребиз. 500 сом мини-гиф. 2-3 күн. Мунун бир эле максаты бар. Күн сайын эле видео киргизип, наркотик киргизсем, өзүмдүн подписчиктериме көп жерде подписчик деп эле айтпайм. Өзүмдүн досторума, Instagram'dan досторума кичине бир белек берип коелу деген максат. Башка приз болгонбуз, 2 iPhone ойнойбуз. Балким муктажым түшүп бар. Анан астары 15-20 белек болот. Шарты ошол. Канча подписчик гарантия берип атасың? 3004. Канча спонсор кабыл алуу баасы канча? Мен азыр ушул момент мен болсом канчага скидка кылып бере алам? Сага 50-500 сом алгам. Бардыгы калоосу менен ыраазычылыгы менен берем. Сен 400 сом берсең, Канча? Мен дагы 250 сом болсо кошулайын деп атам. Тамаша. Анан кийинки суроо, мына сен айылда вайн тартып жүрөсүң да? Бурак Махмат мырза депчи, үйдө сарайларда эле айылда вайн тартып жүрөсүң. Ошол жөнүндө ал идея каяктан келди? Айылда мисалы көпчүлүк уялат да, мал караганын көрсөткөндөн уялат көбүчү. Анан сен кантип уялбай тартып жүрөсүң? То есть кантип уялбай тартып жүрөсүң эмес. Просто кандай кантип тартып калды кайры. Жок, бул деле өзгөчө идея да, бул деле. Эми ал нерсе боюнча биз күн сайын кылган ишибиз алчы. Аны жашырыштын эле кереги жок. Үйдүн шарты, кандай үйдө жашайсың, эмне иштерди кыласың, жашырыштын кереги жок да. Себеп дегенде сен ошол нерсени кыласың. Ошол нерсени жаштыгыңдан бери чоңойгонсуң. Сен уялбайм. Себеп дегенде любой эле адам ошол нерсени жанагы шаардык адамдагы баардык кылат да. Бардык жагынан болуш керек. Бардык жагынан болуш керек. Андан жашыруу биягынан мындай өзүңдүн богатый жашоого карапайымдыгы жакшы да. Анан ал идея боюнча бүткүн жибем каяктан көрүп калдым. Тазикке жем салып атып, ушуну тартып көрөйүнчү деп. Бирок дагы эл жакшы кабыл алды. Азыр мурда кайсы эженин айымдары кеткен болсо азыр убакыт деп көп сурап калды да. Ошондуктан дальше кетет бул. Дастан, айтсаң, мына жеке жашооң боюнча, жеке жашооңдо кандай бизди кубантайын деп атасың? Жеке жашооң боюнча кыскача айтып берсең, эмне менен бизди жакында кубанта аласың? Жеке жашоо боюнча пока тынчылык. Билбейм, балким өзгөрүүлөр болуп кетиши дагы мүмкүн. Жеке жашоом тынч, пока жаңылык жок. Балким жакында үйлөнөсүң. Балким ал дагы жакшы ой, өтө жакшы ой, жакшы ниет. Биринчи аяшымды табайлы.
ошого карап. Бирок бирөөсү мындай карап жүрөм. Балким ошол өзгөрүш болуп кетиши мүмкүн. Билбейм эми. Кудай билет да эмне болуш. Эртең эмне болушун билбейбиз да. Жакшы ниет кыла берели. Жаңылык, мен жеке жашоомдо жаңылык, жакшылык боло турган болсо, албетте сен кабар болосуң. Ошол күнгө жеткенибизде буюрса. Урматтуу кыздар, шашылгыла мына Дастан Махамат мырза балким жакында үйлөнүп калат. Ошого жетишип калган. Анан неме, гиф боюнча мына азыр берейинчи сага кармап. Урматтуу достор, ушинтип интервьюга Канча келип спонсор туруп, болду? Мен жетем спонсорго же? так дагы 15 орун бар. 15 орун. Мына 500 сом, урматтуу достор, мен Дастандын гифине катыштым, официалдык түрдө өзүнө бердим. Сиздер да катышыңыздар. Качан старт алат? Азыр негизи Папуланын 12-синде старт алыш керек эле, анан же нары же бери болуп калбасын деп концерттерден бошоп 15 күнү саат 12-де старт берем. Канча миң подписчиктер экен? 3000, 4000, ожидание 5-6 миң. Мен сага өткөрүп берем ошону. Өтпөй калса, мен сага акчаны кайтарып берем. Эркекче мына сөз кетти. Сен 10 сом бер аны. Ар бир эле спонсорго 10 сом мен мындай яман кайтарып коем мындай нерселер. Мына 10 сом, бул 490 сом. Мужик сказал, мужик сделал. Вот. Если өтпөй калса мен сага кайтарып берем. Ар бир спонсорго айтып атам бул сөздү. Ошол. Плюс один спонсор. Анан мына чыгарылыш чыккандан кийин мындай неме деп коет го, свайп деп коет го. Ушундай кылып койсоң. Конечно. Сен мага трейлерин 14 секунд трейлер бердиң. 30 секунд. 2 свайп караш. Давай. Игилик. Let's go. Каналына кошулуңуздар. Буюрса, жакшы жаңылыктар болуп дос, барыңыздарга ийгилик. Аллах колдосун барыңыздар. Биздин экинчи интервьюбуз команданын затравщиги Тазим мырза менен болмокчу. Тазим мырза, айтсаң, биздин биринчи эле сурообуз, мурун неме суроо деле эмес, экөөбүз бир квартира. Ошол азыр ойлоп турганым себеби ошо да, жана интервьюнун башында экөөбүз бир жашайт элек дедим эле, анан каерде, качан бирге жашаппыз деп ошого ойлонуп атам да. Урматтуу достор, звезда болуп кетсе тааныбай калат десе ишенбейт элем. Көрсө эми ишенип атам. Майли, аны оюндан кийин сүйлөшүп алабыз. Суроолорго өтө эле, бирок звезда боло баштапсың. Чын эле тааныбай калыштапсың. Просто ошто канча адам менен жашадык. Командада азыр затравщиксиң. Мурун башка затравщик эле, ал эмне болду, аны сен кантип затравщик болуп калдың? Негизи затравка берген кандай кыйынчылыктар бар? Мурун Салижан затравщик болчу. Азыркы учурда үй бүлөлүк эмеге байланыштуу Россияда иштеп жүрөт, Москвада. Анан ал кеткенден кийин мен тамаша таштырып калдым. Бул затравщиктин дагы орду чоң. Себеп баягы тамашаны кандай багытын элге жеткирип берерде ошол затравщиктин чоң эмеси бар да. Эгер жакшы ойдогудай жеткирип бере албаган болсо, тамаша өтпөй калышы мүмкүн да. Ошого бул затравка кылыштагы өзүнчө бир жакшы нерселер талап кылат. Тамашого келгенде кандай максат койдуң эле, анан ошол максаттарга азыркы учурда жете алдыңбы? Тамашого келгенде чоң бир максатыбыз бар болчу. Барып акырында Боштон, анан Бишкекке барабыз деген ойлор болчу. Ал ойлорго Дастан экөөбүз биргеликте жеттик, экөөбүз айылдашпыз, бир мектепте окуганбыз. Анан биз ушул негизи окуганы келгенде максатыбыз окуйбуз эмес эле да. Ушул окуу себеп болуп туруп, тамашого аралашып кетебиз, ошол жактан достор менен таанышабыз деген ой болчу. Ошондой эле болуп кетти да. Мен деле окууга келгенде тамаша ойнойн деп кыйла аракет кылгам, достор. Мен дагы кыска форматтарда ойноп жүрдүм, ошол убакта чогуу жашап жүрдүк. Кыска форматта ойноп жүргөнбүз биз дагычы, просто тааныбай атасың да. Анан кийинки суроо жеке жашооң боюнча. Баарынан эле акырында жеке жашоосун сурап коеюн деп атам баарынан. Сен да жеке жашооңдо кандай жаңылыктар болот? Балким анан Россияга барам деп атасың. Россияга барсаң бул чөйрөдөн алыстап кетпейсиңби деген суроо болот да мендечи. Жеке жашоо боюнча эми бир жылга убактылуу Россияга барып иштеп келейин деген пландар болуп эле. Анан буюрса алыстап кетем деген ойдон алысмын. Себеп ал Жыргал агабыз дагы Россияга барып 2-3 жылдап иштеп келип, кайра биздин катарыбызга кошулуп өзүнүн ордун таап кетти. Жеңиш армияга барып кызмат кылып келип, ал дагы кайра өзүнүн ордун таап кетти. Буюрса биз дагы акырындап өз ордубузду кайра таап иштейбиз. Буюрса ийгилик. Ак жол качан кетип атасың? 28 февралга билет алдым. 28 февралга билет алдың. Кайра качан? 1 жылдын аралыгында кайтасың? 1 жылдын аралыгында. Урматтуу достор, урматтуу Тазимдин көрмандары, Тазим ал жакка барганда да буюрса вайндар тартып турасың, тура? Көрмандарды зериктирбейт, ал жакта дагы анан буюрса келип, кайра Торнадо командасына кошулуп, сон жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Тура? Буюрса. Буюрса чогуу сон иштешебиз, Ооба. Ийгилик. Ийгилик силерге дагы ийгилик. Let's Go KG YouTube каналына катталыңыздар. Ишиңерге ийгилик жигиттер бар болуга, десок болуга. Рахмат чоң. Биздин
биздин кийинки интервью ала турган коногубуз команданын мыкты оюнчусу аябай шайыр жигит Айбек. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, кандайсыздар? Бирок бир нерсе, Айбектин азыр ден соолугу бир аз начар экен, ошол ден соолук жөнүндө эмне болду? Билбейм, ушу жакшыдай жүргөм, анан кокусам ушинтип грипп тийип калды азыр. Көз тийди, кыздар көп карап көз тийди бай. Болсун мүмкүн, бирок азыр жеңиштен. Жеңиш эмне кылды? Көп карайт да мага. Жеңиш көп карайт. Жеңиштин көзү тийди. Ошондой болсо керек. Анан мен суроо көптөн бери сага бере албай жүргөм да. Анан балким башкалары деле бере албай жүрүшү. Улутум. Орус. Мен орус деле кыргыз деле эмесмин, улутум өзбек. Ишенич кыйын болсо дагы. Жок ошондой. Диспут эмесмин. Таза жаңы шыққан. Жаңы сортунан да. Жаңы выпусктабыз, жаңы 21-кылымдагы жаңы сорт. Буга чейин кайсыл командаларда ойнодуң, ал командада кандай ийгиликтерди жараттың? Мен билишимче буга чейин да командаларда ойногонсуң, атын унутуп атам. Ошол команда кайсыл командаларда ойноп, кандай ийгиликтерге жетти? Мен негизинен командада ойногон эле эмесмин. ШТК ойногом. Окууда окуп жүргөндө ШТКда ойногомда анан кантип кошулуп калдың буяка? Бизнес менеджменттин балдары сборный кылышкан Мистер Бим деген. Ош филиалынын 7-сезон. Ошо Мистер Бимди көргөм мен. Анда бир-эки оюн эле ойногонбуз. 7-сезондун жарым финалына чыгып кеткенбиз. Ошондон кийин Жеңиш армияга кетип, Торнадого адам керек болуп, мени кошушкан. Жеңиштин ордуна кирип, ошо боюнча чыкпай койдум. Жеңиш чыгышы мүмкүн. Атам мен чыкпайм. Баарынан эле сурап атабыз, жеке жашоосу боюнча, жеке жашоосу эмне жаңылыктар менен сүйүнтүп аласың, сен дагы баарынан эле акыркы суроо жеке жашоосу боюнча болот да. Жеке жашоодо жаңылык деле жок. Ошо гүлзөргө үйлөнөйүн деп атам. Тамаша. Жеке жашообуз эми концерт азыркы учурда биз концертке даярдык кылабыз. Буюрса сонун концерт көрөсүздөр деген үмүттөбүз. Андан сырткары сериал дагы жаңы сериалдардын сценарийлерин түзүп койгонбуз. Бир-эки шоубуз бар. Жакында буюрса телевидение менен иштешип калабыз деген пландарыбыз бар. Сүйлөшүүлөр болуп жатат. Биздин YouTube каналы менен дагы иштешесиңер, договор түзүп болобу? Болот. Акчасын төлөсөк эле ойношо калабыз. Буюрса келечекте жакшы сонун проекттер чыгып турабыз буюрса. Силер менен, силер биз менен. Мен Жеңиш досум, кандайсың? Мен жакшы көрөм досум. Мына жүрөктөгү айтылып аткан сөздөр айтылды окшойт. Буюрса сонун чыгарыштарды тартабыз. Торнадо командасы менен дагы чогуу иштешебиз. Ийгилик. Рахмат. Азыр биздин интервью ала турган адамыбыз өтө сулуу, өтө красавчик Жеңиш. Жеңиш, сен билесиңби, билбейсиңби же сен дагы звезда болуп кеттиңби? Бир тойдо экөөбүз Мурат Жалиевдин тоюнда чогулгонбуз. Ошону билесиңби, билбейсиңби? Казынада. Анда экөөбүз тең шагирт болсок керек эле. Мурат Жалиевдин тоюнда экөөбүз бир болгонбуз, ошол жерде кичине таанышып, анан сен мени унутуп калдыңбы? Сен дагы звезда болуп кеттиңби? Жок, жигарым мен унутпайм. Калып көргөзүм ушундай. Көбүнчөсү багы чында унутчакмын да. Келди, кандай да учурашса, тааныбасам деле жакшы үйдө учурашып туруп берем. Повод бербейм. Унутпайм жигарым. Повод бермей койдуң да. Жакшы. Неме, кийинки сурообуз. Сен буга чейин кайсыл командада ойнодуң? Мен билишимче көп командада ойнодуң да сен. Эч командадан багың ачылбай койду окшойт. Ушул командадан буюрса дарак бир жерден көгөрөт деп, ушул командадан көгөрүп өсүп чык эми. Кайсыл командада ойнодуң? Алар менен эмнеге ойнобой калдың? Ошолор жөнүндө сүйлөп берчи. Микрофон берейинчи сага. Берчи, кеңири сүйлөйүнчү. Ошондой кылып айтып келет да. Биринчи Барталкулов номер 8 мектеп гимназиясынан чыкканбыз, Кыргыранч. Синкерс болуп өзүм команда капитан болуп чыккам. Ал жактан уже жогорку лигага чакырган. Бир Медер чакырган, азыр Вашингтондо ойнойт. Бир мектептен чейин Карали Юмар болуп ойнодук. Ал экинчи команда. Андан кийин ошолор деп команда түзүп чыккам. Үчүнчү команда. Агылардан кийин ошолордо жүргөн балдар азыр чачырап кетип, бирок бизнес тармагында чогубуз, тургуй агентство ачып. Ошо үчүнчү командам ошолор. Андан кийин кайра Карали Юмарга келди. Юмарда ойногондон кийин, бир оюндан кийин уже Торнадо чакырды. Кийинки жылы Бишкек аттанып атабыз, бизге кошул, бизге сендей кадрлар керек деп тастандарчы. 5, Торнадо менен 5-чи. Торнадо 5-чи команда. 5-чи командада ойноп атат. Жок, ага чейин Бишкекке барган Южный Каларик деген команда. Уже 6-чы. команда. Уже дагы мындан ары кайсыл командага барайын деп атасың?
Bundan nары болду го дейм. Торнадо уже биз чоңойдук, команда секирип жүргөн жарашпайт бизгечи уже. Бизден кийинки поколение өсүп болот го, уже жаш балдарчы. Уш командада агар өсөрүп, баягы Муратка чыкканда, Мураткага чыгып бата деп барганда ошол эле айткан, сахнада айткан болду. Бар командада былжырап жүрөрдү, уш командада агар көрдү. Муратканын айтымы. Даже iPhone 11 да? О, Жеңиштин кыздары iPhone 11 телефону бар экен. Мага подарок кете албайсың. Тамаша кут болсун. Бирок кызыл экен, кыздардыкына окшош экен. Тамаша кызыл жаатты да. негизи эле кыздардын ролун негизи тамашада да жакшы ойнойсуң. Анан баягы күлгөнүң бар да. Көпчүлүк ошо күлгөнүң менен таандык окшойт. Менимче мен да күлгөнүң аябай жакшы ошентип бир күлүп койчу. Негизи Торнадо келгенде Торнадодан балдар таап берген. Ага чейин башка стилде жүрөт элем да. Анан бай бир ушундай кылып көрөбүз деп күлүп болуп сахнага чыкканда эле элдерге жакканда, особенно кыздарга жаккан көбүнчөчү. 60% кыздарга жагып, 40% балдарга жагат. Күлкүм менен де бардык. Байгы ха деген мына ошентип күлүп койчу ошентип. Тамак ородот да. Окшоштур бир. Биздин көрмандарга дагы. Мисалы үчүн мен сага бир нерсе жарлайынчы. Бир нерсе аткарып атасың да, ойнойсуң, өзүңүн мисалы үчүн сериалда бир образ аткарып атканда күлүп аласың, анан сахнада аткарып күлүп аласың, анан бирөө келип туруп ошентип күлчү дейт го. Ооба, биз да билебиз ошондой учурда. Мындай клапаның резко жабылат да, мына жерденчи. Күлсөң бирөө деп чыкпай экен дегендей эле бир нерсе боло берет да мендечи. Демек болбой калат. Болбой калат, реально болбой калат да. Анан ошон үчүн прямой эфирде отурганда да күлүп берчи дегендерге вообще күлүп бере албайм. Кылчы дегенде кыла албайм. Биз ушул жерден азыр жана тамашада күлгөн жерин кыркып туруп сергеле коюп коелу, а? Ошентип койгула. Уже албаш кетти. Гийки сразу армияга барып келдим. Ошол армияга неге бардым? То есть неге эмес, армиядан барыш керек. Анан кийин кантип барып калдың? Командадан чыгып кетем деген ойлор болбоду эле, алыстап кетем деген. Анан ошол боюнча, анан жеке жашооң боюнча неге бардың дейткенде. Мындай болгон. Торнадо ошол малда оюнга даярданып атканбыз, көңүлдүү жигиттердин биринчи чыгарылышы болмок. Ошол оюнга даярданабыз деп жүргөндө мен Нокас стадиондо ворота сатчып, семеничи акаларым менен турсак эле колубузда иштеген бир бала келди да, военкоматтанчы. Келди, анан военкоматтан келип кирип турбайсың деп ичкерге киргенин көрүп калыптыр да тириктерчи. Военкоматтан. Зордук ойлоп кетип калган да. Жок, эмне болду? Келди. Укам чыксаң деди, чыгып эле сен тамашада ойной элең деп калды. Ооба десем, фамилияң Каленбай уулу беле деди да. Ооба десем, укам сени 2,5 жылдан бери издеп жүрөм деди. Ака мен ошто жүрсөм, ошто шаардык месине болсом, эмнеге издейсиз? Баспайсың биз менен бир текшерилип келбейсиңби ден соолуң деп. Давай деп эле күлүп эле бардым. Кетип атканда күлүп бардык, видео кылдым история. Кетип атам, короче. Кетип депчи, анан уже КППдан воротадан киргенде военкомат Ташкенттин ичиндечи балдар толуп турат да, лысыйларчы. Мен калчандардын азыркы. Неме дейт да? Киргенде эле уже өчүрө телефонуңду дейт да. Мен күлүп келип аткан неме офицер уже өчүрө телефонуңду сөгүнө баштады. Кандай өчүрөт уже? Мен да эмне істеймин да? Экөөбүз катышып кеттик. Бияктан эки колду кайрыды. Сөгүнүп атам, алып кирди. Чачты алды. Чачты эңкейтти, чачты вызд алды. Эшикте сөгүнүп телефонумду алып койгондо жүрөм, нервим өзүнчө оюнду даярданыш керек, даярдап барыш керек. Мындай айтып да, кыз ала качкандай эле ала качып кетти. Киргенден кийин ошондой болгондо. Зычы салдым уже мен. Мен отурбайм уже. Мен Анарбек берсин. Анан баргандан кийин уже үмүтүм үзүлө баштады. Бул жерден кетишимчи. Братаныма чалдым, ака мен ушундай болуп атат десем. Короче, ала качып кетти деди. Ала качып кетти. Болду бүтүрөбүз. Болду бүтүрөбүз деди. Кийин анан Дастанга чалдым. Кийин барат турган болуп калдым. Дастан кечке чалды. Кечке. Командан капитан Дастанга чалдым. Бара турган болдум армияга. Кирсем, мынанча балдар жүрөт да. Мен армияга кетишим керек, неге кетпейм? Намыстанып кеттим да. Эркектер намыстуу болобуз го. Дастанга сразу чалдым, бирөөдө телефон алып буруш коюп, Дастан мен армияга кеттим. Даярдыкка келбейсиңби болем, тамашалап атат деп ойлоп тур да. Келбейсиңби, саат 1 саат кечип атасың дейт. Алты барышым керек, кетип кет. Жигар эркекче өлүп кетейин, армияга кетип атам дейт. Десем, кой, жеңиш оюндар бар, койгун, эч ким эч жака кетпейт деген договор бар бе команда. Эми мекенкен ушундай болуп атат эми. Серьезно кеттим десем, сразу келишти. Келип эле экранга. Кеттим. Деген жери тейт койгон. Дейт го. Ошентип кеттим ан. Анан жеке жашооң боюнча, баарынан жеке жашоосун сурап атам, кандай жаңылыктар бар? Кыскача сүйлөп койсоң. Жеке жашоомдо өзүбүз түштүк филиалга ачкан Атлант Кеji деген компания менен биргеликте Турцияга кетип атам. Андан сырткары ал жакта рекламаларын көрүп калдым. Ал жакта YouTube менен Instagramга иштейм, контент өзгөртүп келели депчи бир 4-5 айга кетип атам. Командадан уруксат сурап 4-5 айдан келем кайра.
март Отельдерге? кетебиз, отельдерге. Артурда кетип атабы. Артур Симов Курсаналиев. Ошо мурунку ошолор азыркы Артур да. Ооба. Симов Мен Курсаналиев. ал команданы билем. Артурдун курсалашы болом. Туран кемизде да, алай сураш келди, таанышып калды. Мен да кошолбойсун. Анан Мен кетти. да барып келгенбиз. Биз былтыр барып Артур менен барып келгенбиз. А сен да Турцияга Мен да бардың? Турция менен Артур менен барып келгенбиз. Кеттик анда. Сен офиске өкөл сүйлөшөлү. Türkçe biliyor musun? Aa, biliyorum. Çıt biliyorum. Çıt. Akısında liyorumdu koyup Болду. Сен акырында Леорум кокпосуң болду. Азырынча пландар ошол. Instagram, YouTube'га барып блог иштейбиз. Анан келерде бир чакан бизнес ачканча товар ала келсекпи деген жеке жашоодо ошондой максаттар бар. Анан келгенден кийин кайрадан ага чейин жазында буюрса мартта кетсек, марттын аяктары жөнөсөк, марттын баштарында Торнадо командасы бир концерт бар. 2-3 жерге ошолорду бүтүрүп коюп кетсек жакшы болот. Негизги планыбыз. Ийгилик жигиттер, если что, мен да барып калышым кошолосуң азыр. Кошобуз. Даяр YouTube канал бар да. Ооба, даяр бар. Нөлдөн баштайын деп атканбыз, майли ойлонуп көрөбүз. Вот достор буюрса дагы сон жабыктар менен бөлүшөбүз. Биздин кийинки интервью боло турган коногубуз Торнадо командасынын эң эле улуусу, сулуусу. Биз буга чейин сизди командадан көргөн эмеспиз да. Анан жана балдар айтып калышты, башында команданы түптөп, анан кийин кеткен деп. Ошол боюнча кыскача айтып берсеңиз. Биз биринчи Салижан Бека менен таанышып калганбыз. Через достор катары. Кастингге ошол мезгилде Ошкуга Дастан тапшырып калган. Биз Дастан менен Баткенде ойношуп жүргөн болобуз, эки башка команда. Ушул бала жакшы таланттуу бала деп айткан. Ошо кастингден Дастан өткөн. Төртөөбүз чыгып жүргөнбүз. Ошкунун өзүндө башка жактарда. Тазыр чакырдык. Ошентип команда түптөлүп. Биринчи эле чыгышта Ошту менен алып койгонбуз, эч ким күткөн эмес. Ошондон баштап уже канча бир сезон, 7-ci сезонда тамашалап ойнодук. Ойноп жүрүп, ситуацияга байланыштуу Россия жергесине кеттик. Ал жакта өзүм жеке файл тартып жүргөнбүз. Буюрса жакшы, кайра келдим, үйлөндүм. Шунда сиз үйлөнгөнсүз. Кыздарга айтып койлу, үйлөнгөн. Анан кийин Instagram баракчасына жазбагыла. Шакек жок, мен үйлөнбөс эрик деп аттым деди. Жок. Жеңебиз бар. Качан үйлөндүңүз? 1 жылдан ашып калды. 1 жылдан ашып калды. Буюрса, Наристе күтөйүн деп калган окшойсуз да. Нариста бар азыр. Нариста бар. Жакшы. Канчага чыгып калды? 6 ай. 6 ай. Кызыңыздын өмүрүн берсин, анан кийинки суроо бар да жеке жашоодо сурап атам. Сизде кандай жеке жашоодо нелер менен кызык бизди таң калтырасыз, кызыктырасыз дегендей эмне жаңылыктар бар буюрса? Жеке жашоодо азыр эми Россия жергесинен келип иштеп атабыз. Мен өзүм машина алып сатам. Кээде мындай ситуациялар болот, же жумушка барыш керек, же сыйганга барыш керек. Азыр экөөнү тең бирдей алып кетишке аракет кылып атам. Кийинки команданын эң эле красавчиги, эң узун Тимур менен сүйлөшөбүз азыр. Тимур, мен билишимче сен аккордеон чертесиң да? Ооба. Анан аккордеон четкен оңойракпы? То есть аккордеондон баягы жаңы күнү үйрөнгөн оңойракпы же тамашадан жаңы тамаша ойлоп тапкан оңойракпы? Кайсынысы кайын, кайсынысы жеңил сен үчүн? Экөөнүн эки башка тарабы бар. Өрдө отуруп кайталайсың, аракет. Бул тамаша деле аракет, ойлонуу негизинде чыгат. Экөө эки башка, бирок бирдей эле кыйынчылыктардын негизинде жаралат. Кайсынысы жеңил сен үчүн? Аккордеон азыр жеңил болуп калган. Оңой эле таба алам. Ноталарды оңой эле таба аласың. Ооба. Нотага караганда тамаша табыш кыйын. Ошондой болуп калат. Нота, мен билбейм нота. Атайын сен менен туруп интервью болуп калды. Бой канча бой? Бой буюрса жакшы эле. Кудай берген чакалап. 2 метр канча? 1.94. 1.94. 1.94. Бак, тең экенбиз деп койсо. 1.94 бойдоксуң. Жүрөк бошпу? Жүрөк албетте чоң жүрөк. Жүрөк бош, урматтуу кыздар. Дастан жакында үйлөнөт экен, ал болбойт уже. Тимурдун жүрөгү бош экен, бою узун. Сонун красавчик шарт этип алсаңар болот. Не только боюм. Негизи. Жакшы. Анан командага сен кантип кошулуп калдың эле? Буга чейин командада жок эле, эмне болуп кантип кошулуп калдың ошол? Командага мен кыялымдагы нерсе болгон, ачык айтайын балдар. Бул балдар түштөн, мисалы, айдан издеген жерден табылды десем болот.
бул балдар менен тааныш болчумун. Кийин эле Салежан Бекаларга чоң рахмат. Камерадан байланышты айтып кетейин. Ошолордун кеткениге байланыштуу мен Алар кеткени сен үчүн жакшы болду. Мен учурда бир убактарда ошентип багым ачылбай калган. Мен дагы тамаша ойлойн деген кыялдарым бар болчу. Өзүм команда чогултуп бир калып шашырап кеткен. Насип. Сен насип болуп ойноп калдың. Кыскача жеке жашооң боюнча, баарын жеке жашооңду сурап атам. Сеникине сурап коеюн. Жеке жашоом боюнча кыз издеп кыз издебей жатам. Өзүгө эле айт да. Жок, өзү деле келбесе жакшы болот. Себеби чыгармачылык, өзүнүн эме жашоому бир аз иштер баштап алыш үчүн анын кереги жок экен. Жок, кыз кереги жок десең, биякта балким башкача ойлоп калып атат да. Негизи кыз керек. Негизи керек. Ошондой десең. Негизи керек анан. Азырынча керек. Азырынча. Ошондой да. Мен дагы туура эмес түшүнбөй, булар да башка туура эмес түшүнбөй. Азырынча бир аз иштердин негизинде окуу ошондой. Бир аз тоскоолук жаратат экен ачыгы. Ошого бир аз жиштирип турганыбыз жакшы болот. Жакшы. Ийгилик каалайбыз. Ошондой укалда бат-баттан. Мейли силерге да ийгилик, ишиңерге буюрса көрүшөбүз. Let's Go Cage каналына ийгилик, көргүлө, дайыма катталгыла, жакта комментарий жазып, лайк баскыла, буюрса мага көбүрөөк комментарий жазгыла. Рахмат. Өзүнүн темасын өткөрүп алып, мен бул жакта зорго лайк баскыла деп турсам. Чоң рахмат, ийгилик. Мейли, силерге ийгилик. Биздин кийинки команданын эң эле кенжеси, мен муну жанында туруп алып атайын туруп интервью алып атам. Себеби мына боюм узун экен, билинсин депчи. Атайын мына бийикке дагы туруп алдым. Алтын ким, өзүң жөнүндө кысача тааныштырып кетсең, келечектеги буюрса звезда. Рахмат, мен микрофонду алып аткан. Сүйлө. Караван айылында ошол байкелерим менен чогуу айылдашпыз. Өзүм Маматов Турбек, ошол Караван айылында төрөлүп өскөмүн. Азыр 18 жаштамын. Команданын эң кичинесимин. Буюрса алдыга койгон пландарыбыз. Не болуп кантип катышып калдың? Кантип кирип калдың бул командага? Бул командада мен 4-классымда булар мектепте тамаша уюштурган болчу. Азыр кайсы класс? Азыр болуп калдың уже. 1-курс болду. 1-курс. Кайсыга тапшырдың? Сыр болду. Азыр программист. Жүрөк бошпу? Жүрөк бош. Ооба. Торнадо командасынын почти баардын эле жүрөгү бош экен. Ошондуктан аракет кылсаңар болот кыздар. Ошол неме мындай кылбайлыбы? Мен алып барчу элем, микрофон бербейсиң. Анан акыркы суроо жеке жашооң боюнча сен кандай пландарың бар буюрса, келечектеги сени звезда деп атам, ошого жаша аракет кыл эми. Келечекте кандай не менен сүндүрөсүң бизди? Буюрса өзүм футболго кызыгам. Кызылкаш шаарынын сборный футболдо ойноймун. Шарча клубунда. Бул жакта алайда ойноп жүргөмүн. 14-15 жашымда ойногомун. Анан кайра үй бүлөлүк маселелер боюнча кайра айылга кеткенмин. Ошол жактан азыр чыгармачылык боюнча кандай сүндүрөсүң бизди? Чыгармачылык сиздерге сериалдар менен буюрса, ошондой тойлор, кызматтарда ошол агалардын жолун жолдоп жүрөбүз буюрса. Ийгилик. Командага кошулушуң менен чоң ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу достор, мына Торнадо командасы менен буюрса сонун чыгарылыш тарттык деп ойлойбуз. Сиздерге жагат деген ойдобуз. Анан Торнадо командасынын өздөрүнүн бир сонун бир сөзү бар экен, мага жага турган. Урматтуу достор, Let's Go KG YouTube каналына катталыңыздар. Достор, Let's Go KG YouTube каналына катталабыз. Буюрса мындан дагы сонун чыгарылыштарды сиздерге дайым тартканы даярбыз. Андыктан подписация кнопкасын басабыз, лайк калтырабыз, комментарий жазабыз достор.